Ош шаарында ушул жумада эле кыздар арасында зээнди кейиткен 2 окуя катталды. Бири Сулайман тоодон боюн таштап каза болсо, дагы бири жаңы төрөлгөн баласын баштыкка салып, балконго бекитип койгон. Аталган факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Милициядан билдиришкендей, тоодон боюн таштаган делген кыздын өздүгү эмдигиче тактала элек. Мындан 5 күн мурун Сулайман тоодон боюн таштаган кыз тууралуу маалымат таркаган. Көп өтпөй социалдык тармактардын биринде колдонуучулар видео чыгарган. Анда тоого чыгып бара жаткан 20 жаштагы кыз жана ал колдонгон телефонун, сумкасын, курткасын таштап чыгып бара жаткандыгы тууралуу маалымат жазып, кийинчерээк өчүрүп койгон. Милициядан билдиргендей, көп өтпөй Сулайман тоонун дал ушул чокусунан жашы 18-20 чамасындагы кыздын жансыз денесин табышкан. Милиция каза болгон кыздын өздүгү дагы деле аныктала электигин билдирүүдө. Учурда бул факт боюнча өз өмүрүнө кол салуу болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Бирок бул башка окуяларга байланышы да болушу мүмкүндүгү болголонууда. Милиция өздүгү такталбай жаткан маркумдун өздүгүн аныктоого коомчулуктан жардам сурайт. Бийиктен түшүп кеткенден улам ушу каза болгондугу аныкталган. Бүгүнкү күндө кыздын өздүгү аныкталып элек. Болжол менен Азия туулундагы кыз каза болгон күнү үстүндө кызыл түстөгү спорттук костюм, көк түстөгү жынсы жана бош түстөгү пут кийими болгон. Кимде ким ушул дайынсыз жолгон жакындары болсо, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылса болот. Этикалык ойлордон улам биз анын баягы сүрөтүн массалык маалымат каражаттарына берүүдөн баш тартып отурабыз бүгүнкү күндө. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине дагы бир окуя катталды. 2 ноябрда Ош шаарындагы батирлердин биринин балконунан жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денеси табылган. Милицияга бул маалыматты ошол батирдин жаңыдан эле сатып алган жаран берген. Ал үй ичин тазалап жатып, балкондо баштыкка урулгон жаңы төрөлгөн баланын жансыз денесин тапканын айткан. Окуяга тиешеси бар болуусу мүмкүн болгон жаранды милиция 3 ноябрда кармады. Ал көрсөтмөсүндө 16 октябрда өзү жашаган батирдин ажатканасында төрөгөнүн айтып, баласын жансыз төрөгөндүктөн эч кимге айтпай баштыкка салып, жашап жүргөн батирдин балконуна жашырып, өзү чыгып кеткен деген мойнун алган. Ал кылган күнөөсүн толук мойнун алган. Бүгүнкү күндө бул баланы таштап кеткендиги боюнча жаңыдан төрөлгөн ымыркайды өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши жоруктарды жана кылмыштарды каттоонун бирдиктүү реестрине катталып туруп, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Интернеттеги социалдык тармактарда бул 2 факт боюнча кыздарды күнөөлүү экендигин айтып чыккандар болду. Бирок психологдор буга коомчулук менен ата-энелери өздөрү күнөөлүү экендигин айтат. Анткени толук кандуу эмес үй бүлөдө жетиштүү тарбия албаган жаштар ушундай окуяларга кабылып жатышат. 10 жылдан баштап балдар кароосуз калды. Айрыкча кыз балдар үй бүлөдө, кыскасы үй бүлөдө балдар кароосуз калды. Эми биз жан дүйнөбүздү байытканды уnuттук да. Баягы көр тириликтин аркасынан кеткендигибиздин кесепети ушундай болуп атат. Биз өзүбүздүн улуу муундар өзүбүз күнөөлүүбүз. Муну өзүбүздөн издешибиз керек. Ал жаштарда мен азыр айтат элем, бүгүнкү күндө жаштарда эч кандай күнөөнү издеп таба албайбыз. Себеби биз ошондой тарбияны бергенбиз. Ошол тарбияны биз көрүп атабыз азыр. Мындай окуяларга кабылган кыздардын басымдуу бөлүгү турмуштун оор кыйынчылыгына тушкандар арасында катталат. Жыл башынан бери эле кризистик борборлордун бирине 800гө жакын жаран кайрылса, алардын басымдуу бөлүгүн 10 жаштан 30 жашка чейинки кыздар түзгөн. Жаңыл Турдумаматова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР, Ош шаары.